Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде дайым киши үзүлбөйт. Анда сөөгү коюлган инсандардын тагдыры өткөн кылымдын кандуу күндөрүн, элдин көргөн запкысына айгинелеп турат. Тарыхты, эгемендиктин баасын таанытуу үчүн келечек муундун дал ушул жерге келип жатышы бекеринен эмес. Мектеп окуучуларына башка инсандар менен бирге Касым Тыныстановдун да өмүр жолу тааныштырылып жатат. Касым Тыныстанов Кыргызстандын агартуучусу болгон, 1901-жылы төрүлгөн. Бул Касым Тыныстанов репрессияланып кеткен, андай адамдарды унутпашыбыз керек. Көптөгөн китептер жазган, ал жалгандык менен репрессияланып атылып кеткен. Ушу Ата Бейиттен биз аябай көптөгөн маалыматтарды алдык. Кандуу репрессиянын курмандыктары үчүн курулган музейден Касым Тыныстановго чыгарылган өкүмдү да көрүүгө болот. Ага улутчул жана панисламизм, пантүркизм идеяларына сугарылган деген айып коюлган. Ошондой эле жаш кезинде алаш ордочулар менен пикирлеш болгону да белгиленген. Жыл өткөн сайын Тыныстанов тууралуу жаңы маалыматтар табылууда. 1-24-жылы апрель айында латын алфавитин иштеп чыгып бизге киргизген да. Орто Азияда биринчи Кыргыз автономияларына кабыл алынган. Ал киши ушундай сунуш таштаган, түрк тилдүү элдер бир эле багыттагы латын алфавитин иштеп чыгып, чогуу эле бир эле кабыл алсак туура болот деп. Эми бул дагы борбордук бийликтерге жакпай калган да. Касым Тыныстановдун калтырган эмгектери унутта калган жок. Анын ысымы жогорку окуу жайына, Борбор каладагы көчөлөрдүн бирине ыйгарылган. Элеси улуттук акчага түшүрүлгөнү да өзгөчө окуя болгон. Улуттук банктын музейинен учурда колдонуудагы жана эски акчаларды да көрүүгө болот. Алардын ичинде 10 сомдун да өзгөчө тарыхы бар. Биринчиси 1994-жылы ушу түрүндө чыккан, ушу үлгүсүндө. Экинчиси болсо 1997-жылы ушу үлгүсүндө чыккан. Эки банкнота болгондагы 2009-жылдын 1-декабрында монета түрүндө чыга баштаган. Вариант катары ушу 10 сомдук банкнотага белгилей кетсек, мынакей Муратбек Рыскуловдун дагы элеси сунушталган болчу. Андан сырткары Касым Тыныстановдун элеси 20 сомдук банкнотага сунушталган экен. Ошо комиссиянын чечими боюнча Касым Тыныстанов 10 сомдук банкнотага бекитилип, ошо менен жүгүртүүгө ушу үлгүдө чыгарылган болчу. Касым Тыныстановдун элеси 10 сомдук банкнотко түшүрүлгөнү анын небереси үчүн да кубанычтуу жаңылык болгон. Теңдик Тыныстанов учурда Лондондо жашайт. Thomson Reuters фондунун стратегия жана корпоративдик өнүгүү боюнча директору. У нас дома было 2 портрета. Они уже были здесь. Үйдө чоң атамдын 2 портрети бар болчу. Бирөөсүн кимдир бирөө сурап кеткени элес болас эсимде. Акчага түшүрүлгөн сүрөтү дал ошол портреттен алынган. Ал учурда чоң атабыз акталып, эмгектери даңазаланып калган учур эле. Ал эми элеси элге тааныш эмес болчу. Дал ушул акча аркылуу калкка кеңирүү белгилүү болгон. 10 сомдук банкнот алгачкы жолу колума тийгенде үйгө чуркап барып, ата-энеме кубануу менен кабарлаганым эсимде. Касым Тыныстанов ак жерден атылган учурда 37 гана жашта болгон. Ал кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, алгачкы кыргыз профессору катары тарыхта калды. 30-жылдардагы репрессиянын курмандыктарынын арасынан улуттук акчага элеси түшүрүлгөн жалгыз инсан. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.